Арбаңыздар, кадырлуу журт. Жаздын бир жаркыраган күнүндө кайрадан жолугушканыбызга кубанычтамын. Биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү тема жана меймандар менен тааныштырып коеюн сиздерди. Бүгүнкү темабыз Пастернак кыргыз тилинде. Бул акын Назгүл Осмонованын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы ошол сиздерге айтып аткан Назгүл Осмонова, акын, котормочу, журналист, Жоло Мамытов жана Курбаналы Сабыров атындагы сыйлыктардын лауреаты. Мындайча айтканда, азыркы акын кыздарыбыздын ичинен эң астыда келаткан бир кыял чабыты, анын лирикалык дүйнөсү өтө бай акын кыздардын бири. Ошондой эле биздин дайыма көп конок болуп атат. Бизде көптөн чын эле акындар чөйрөсүндө да, жазуучулар чөйрөсүндө да өзүнүн орду бар журналист, жазуучу Дүйшөн Керимов. Куш келипсиздер. Чын эле эмне үчүн мен Пастернак кыргыз тилинде деп койдум. Көрүүчүлөр деле таң калат болуш керек. Эми адабияттан кабары бар, маалыматы бар адамдар Борис Пастернактын ким экенин билет. Бирок ошону менен бирге эле мен ушу теманы коюп койгонум, Назгүл Осмонова, сиз дайыма котормо жаатында дүйнөлүк жана орус адабиятынын мындай көрүнүктүү өкүлдөрүн которуп, бир кыргыз элине бир жакшынакай руханий азык тартуулап жаткан кезиңиз экен да. Пастернак жөнүндө өзүңүз кичине кириш сөз кылсаңыз, эмнеге которуп калдыңыз? Буга чейин Пастернакты менин билишимче Алым Токтомушев ага да которгон болсо керек эле, Анан бул Пастернак сизди эмнеси менен кызыктырып калды? Саламатсыздарбы? Теманын ушундай коюлушу аябай мени дагы аябай ойлонту да. Себеби Пастернакты өзүм азырынча которо элекмин тилекке каршы. Бирок келечекте аябай котором, казып окуйм деген оюм бар. Буга чейин деле окуп келгем. Айрыкча Доктор Живаго деген романын аябай кызыгуу менен окугам да. Анан бул романы боюнча Пастернактын эң прозаик катары аябай атын чыгарган романдардын бири да. Бул Доктор Живаго романында 20-кылымдагы орус интеллигенциясынын жашоосу жана революцияга туш келген жашоосу жөнүндө аябай сонун сүрөттөлөт да. Пастернактын өзү жөнүндө да бар да, ичинде автобиографиялык роман деп айтса болот. Анан ошол роман үчүн бул көп куугунтукка алынган экен. Буну мен бала чагымда эле окуп аябай кызыгып калгам Пастернакка. Анан мен бул Пастернакка кызыгып калганымдын себеби бар да. Себеби өткөн жылы былтыр 2018 өттү да. Ереван шаарында ушул тилчи лингвисттердин эмеси болуп калды, форуму болуп калды, эл аралык ШОСко карата. Анан ошондо мени чакырып калышты дагы, баяндама, доклад окуйсуң деп калышты да. Анан ал жерде мен ойлодум, мен өзү адабиятчы болсом, акын жазуучу болсом, ал жерде мен эмне кылат элем деп. Анан мага айтышты, эгер адабиятчы болсоң, анда адабият жөнүндө, жазуучулар жөнүндө доклад окусаң болот деп. Анан мен аябай жазуучулар көп дейм, классиктер көп, тандап, өзүм сүйгөн классиктер башка. Мен өзүм жапон жазуучуларын жакшы көрөм. Анан Маркести жакшы көрөм, латын америкалык. Анан мен бирок орус адабиятын казып окудум дагы. Мага Пастернак аябай бул ачыл элек сандыктай табышмактуу туюлду дагы. Пастернакты тандап алдым да. Пастернак кыргыз тилинде. Мүмкүн эместиктердин мүмкүндүгү деген темада доклад жаздым. Анан барып ошол жерде докладыңызда өтө мындай коюлуш, тема аябай татаал коюлуп. Ооба, аябай аны аябай ойлонуп анан койгон тема. Анан Ереванда барып доклад окудум. Ошол жерде бүт тилчилер доклад окушту. Алар тил илими жөнүндө доклад окушту да, бүт тил жөнүндө. Анан жалгыз гана меники, ошончо делегаттын ичинен жалгыз меники адабият, анын ичинде да аябай көп кыры ачыл элек Пастернак жөнүндө болгон үчүн мага аябай кызыгышты. Докладым аябай кызыгуу менен болушту. Орус тилинде окудуңуздар? Орус тилинде окуганга туура келди. Буга чейин орус тилинде доклад окуй элек болчумун. Ошентсе да аябай даярданып атып, анан орус тилине которуп, кыргыз тилинде жазып докладты, анан орус тилинде окуганга туура келди да. Анан Москва лингвистикалык университетинин ректору аябай кызыгып буга менин докладымды алып калды. Мындан ары байланышта бололу. Пастернакты силер кыргыздар эмес, биз али орустар
чекесин оюп каза элекпиз, али изилдеп бүтө элекпиз деп ошол өзү кызыгуу менен карады да мага. А негизи ошол докладта негизинен кыргыз жазуучулары, акындары ошо Пастернактын чыгармаларына кимдер кайрылыптыр? Ошол жөнүндө болду да сөз. Ооба, мен докладты жазаарда ошол аябай изилдеп көрсөм, Пастернак кыргыз тилине аябай аз которулуптур да, аябай аз которулуптур. Мунун себеби Пастернактын ырларынын татаалдыгы, андагы неологизмдер көп экен да, аябай башка жаңы сөздөр көп экен. Пастернак жаңы сөздөрдү ойлоп табууга аябай чебер киши экен да. Анан неологизмдердин көптүгү, лексикасынын аябай байлыгы да, сөздөрдүн байлыгы себеп го деп ойлоп ошондой өзүмчө жыйынтык чыгардым. Анан Пастернактын ырларын которушка кыргыз эл акыны Эрнст Турсунов аракет кылыптыр. Анан аябай мыкты журналист жана акын деп да коркпой айта алам, Алым Токтомушев агайлар аябай аракет кылыптыр да. Анан ошол кыргыз телевидениясында иштеген акын замандашым Атахан Кожогуловдор которуптур ырларын. Анан журналист жана блогер, Азаттыктын блогери Жолдош Турлубаев агай да которуптур кээ бир ырларын. Анан ушул котормочулардын баардыгы Пастернактын ашып кетсе бир ырын, ашып кетсе 3 ырын которуптур да. Аябай аз болду мага. Доклад жазганга материал аябай аз болуп кыйналдым. Анан ошол котормолор дагы менин көңүлүмө негедир төп келбей аябай кыйналдым. Арасынан Жолдош Турлубаев агайдын Пастернактын Түн деген ырын которуптур. Ночь деген. Ошол ыры мага аябай жакты, көңүлүмө туура келди. Азыр аз көрө эле. Ошол ырга Жолдош Турлубаев агай өзү айтты мага, аябай кыйын, татаал ыр депчи. Анан эми ошол жерден бир куплет окуп берип коеюн. Шаар жөнүндө да, ночь, шаар жөнүндө, город. Ал чөгүп мунарыкка, жок болуп кетти сиңип, жоолуктун бурчундагы белгидей койгон чийип. Тээ жерде түнкү шаарлар, жаштары шапар тепкен, бүт баары чоочун жайлар, от жаккыч, бекет, поюз. Булутту каптап канат, көлөкө түшүргөндө, ааламдык тулкулар бүт адашып аралашат. Чеги жок мейкиндикте, жер жактан оттор жанат, жер төлө отканалар, уктабайт от жаккычтар деп. Шаардын, түнкү шаарда аябай сонун сүрөттөгөн да. Анан Жолдош Кыска, мына рифма кыска болгон экен, Ооба. Поэзиянын тили менен алганда кандай 8 муундан турган ырлар деп эсептелет да, туура? Ооба, Пастернак аябай кыска жазыптыр, кыска муундагы ырларды көп жазыптыр. Анан аябай татаал. Кыргыз тили эмес, орустар өздөрү али Пастернакты толук түшүнө элек деген ойго келдим да. Алар өздөрү да моюнга алды ошол жердеги. Анан негизи эле ошол азыр поэзия дүйнөсүнө мен жана башынан кириш сөз айтпадымбы? Акын кыздардын мында алдыңкы сабында бараткан акындардын бири да. Сизди бекеринен ушу чакырбасак керек. Себеби ушу Назгүл Осмонова чыгармачылыгы боюнча сизде эле өзүңүздүн маалыматыңыз бар. Анан бир жакшы ушул кыз жөнүндө, акын кыз жөнүндө бир өзүңүздүн бир пикириңизди айтканды бир кулагым чалганы бар да. Сөз кезеги сизде. Мен бир өткөн жайда газетке бир ырларын тандап колума тийип калдым. Эми бул Назгүлдү мага тааныштырган биздин кыргыз адабиятынын жакшы саяпкери бар, Олжобай Шакир деген. Ошол көп ошо жаңылыктардын баарын сүйрөп кийрет. Анан мен мына эмени билбейм, компьютерде анан мага чалат, байке окубайсың деп, анан окуп үйүнө да барып, анан Акутава деген ЮНЕСКО Япон жазуучусу бар. Мен жакшы көргөн, абдан кызыгып, берилип, таасирленген жазуучу да. Анан ал бир эле эмеси менен, тагдыры менен келише албайм, ал өзүн жанын кыйганга ишенбейм эмчекти, келише албайм. Ошонун Мандариндер деген бир аңгемесин которуптур. Абдан да мына азыркы Пастернак татаал деп атпайбызбы? Тиги ЮНЕСКОдо ошондой татаал жазуучу да. Ички бир сыртынан карасаң бир окугуң келбейт ал, мындай окуп бараткан. Бирок ички күчү бар да, ички мазмунга жык толгон ушундай кызык нерселерди жазган, кызык көрүнүштөрдү орусча айтканда лавить эткен жазуучу да. Анан мындай карасаң жөнөкөй. Анан ошондон баштап Назгүлдүн чыгармачылыгын сурамжылап, ырларын окусам абдан жакшы экен. Анан азыр эми бири-бирибизди окубай калгандай учурлар болуп калбадыбы? Китеп көп эле чыгып аткандай болот.
бирок окуш, бири-бирибизди таанып билүү деген баягы талкуулар жок, байланыштар үзүлгөн. Анан ошондой кезде Назгүлдү окусам абдан мыкты ырларга жетилип. Анан мен баягы сүйүнгөндөн кыргыз поэзиясынын эки айым чолпону Сагын Акматбекова, анан Шербет Келдибекова эжелердин жолун улаган поэзияда келаткан кыздарыбыздын бири экен, бир эмес эле өзү экен деп тамашалап анан жазгам. Анын ырларын ошол мен өзүм иргеп бергем ошондой. Жогору баа берипсиз. Анан баягы азыр дагы мына Пастернак жөнүндө сөз болуп атат. Пастернактын тагдыры дагы өтө катаал болгон. Бул кишинин мен билгенден Алым аке көп кеп кылчу да. Эринис Турсунов мага кишилер менен да көп сүйлөшүп жүрдүк. Алым аке бул кишини абдан баалаган. Анан ошол тиш өтүш кыйын буга деп ошентчү. Анан бул киши жанагы Нобель сыйлыгын алганы, Нобель сыйлыгына татыктуу болуп Шолоховдон кийин мына орус адабиятында. Анан ошону кайра муну искусствен отказ кылдырышкан да, ошол кездеги бийлик. Анан эмне деген чоң нерселерди башынан өткөргөн киши да. Анан албетте абдан эмелери кыйын. Анан ошого тиш өтүп аткан Назгүлдүн эми даярдыгы деңгээли деле өзү айтып турат да, туурабы? Ушундай. Мисалы менин маалыматым боюнча биз эметебиз да теге окуп, мына Пастернак дегенде Пастернакты да окуп, анан доктор Живагасы бүт эле билет да, бүт эле биздин муун билет деп ойлойм да, эми биздин муун. Эми азыркы муунду мен айта албайм, бирок билет болуш керек. Себеби анан чынында эле 20-кылымдагы эң көрүнүктүү орустун жазуучусу, акыны, анан прозаик деп белгилеп жазышыптыр. Анан чынында эле адабият тармагында Нобель сыйлыгына татыктуу болгон экен бул кишичи. Чынында сен аябай татаал темага киришипсиң. Себеби мен сени тааныштырган кезде котормочу катарында тааныштырып атпаймынбы? Анан мени бир кубандырган дагы бир окуя болду. Бизде арабызда унутулуп калган, унутулуп дебейбиз эми. Баягы өзү бир саясаттын курмандыгы болгон кишилердин бири Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүн которгон экенсиң да. А күндөлүктөр ошол орус тилинде жазылыппы? Ушул жөнүндө мындай маалымат берип кетсең, ошону китепти ала келет го деген ойдо элем. Ооба, ошол Жусуп Абдрахмановдун 1916 күндөлүктөр Сталинге каттар деген китебин которууга туура келди. Ошол убакта мен гезитте, де-факто гезитинде журналист болуп иштейт элем. Маданият боюнча журналист элем да, маданият тармагын жазчу элем. Анан күндөрдүн биринде мага Жумадин Кадыров агай чалып калды, ал Бийиктик басмаканасынын директору. Анан Назгүл ушундай сага гана ишенем, тез иштейсиң, бат иштейсиң. 1,5 айдын ичинде ушундай бир 500 барактан турган китепти которуш керек. 1,5 айдын ичинде. 1,5 айдын ичинде. Ошондо биздин премьер-министр өкмөттө Темир Сариев болчу да. Темир Сариевдин тапшырмасы менен ушундай Жусуп Абдрахмановдун ушул китебин которуп, күндөлүктөр деген ат менен белгилүү да элдин арасында. Китебин которуш керек деди. Анан бул аябай чоң жоопкерчилик, сенден башка ишене турган адам жок экен деп. Анан ишеничти акташ үчүн айла жок моюнга алышка туура келди. Анан өзүм бирок мен ага чейин Жусуп Абдрахмановду мындай сыртынан эле билчүмүн да, мындай угуп жүргөм да. Анан ошол котормону ошол Абдрахмановдун орус тилинде жазган. Эмне үчүн орус тилинде жазган? Бул өзү орусча окуган. Караколдо ошол аскер гарнизонунда иштеген экен да бала чагында, жаш чагында. Анан орустардын арасында жүрүп, жалаң орусча сүйлөп, орусча ойлонуп, орусча жазган, орусча мышление деп койт, ой жүгүртүүсү да орусча адам болгон экен. Ошон үчүн да өз заманынын алдыңкы адамы болсо керек деп ойлойм да. Анан ошол Абдрахманов күндөлүктөрүн орус тилинде жазган экен. Ошону кыргызча биринчи жолу кыргыз тилине которуу иши болуп жатат деп мага тапшырма берилди. Анан мындай чоң жоопкерчиликти мен ошондо ойлойм да, ошондо аябай өзүм ишенген курагым окшойт да. Ойлонбой туруп макул деп алдым дагы. 1,5 айда которушка туура келди. Анда күнү түнү иштеген экенсиң. Күнү түнү уйкуну билбей иштедим. Азыр эсимде да, андан бери да 3 жыл өтүп кетпеди. Анан бирок ошол котормо ишинде мен Жусуп Абдрахмановго аябай ушундай таң калып, биздин кыргызга ушундай бир кут келген экен, бир кут түшкөн экен деп ойлоп калдым да. Бирок өмүрү кыска болгон экен, тилекке каршы. Ошонун баркын билген эмес экенбиз, убагында колдон чыгарган экенбиз. Анан бирок ошол күндөлүктөрдү окуган адам түшүнөт анын кандай ушунчалык улуу адам болгонунчу. Кыргызга жаралган бир
эме болгон экен. Бул жөнүндө көп сөздөр айтылды. Ошол китепти которгондон кийин мен байкаганым, ошондон кийин мен чыгармачылыгымда башка жолго түштү, жолум да ачылды, аябай өзүм да башкача болуп калдым да. Анан бул ошо Жусуп Абдрахмановдун, мен коркпой эле айтат элем, уялбай эле касиеттүү адам болгон бул, аябай бир укмуш адам болгон экен. Азыркы учурда ошондой мамлекеттик ишмер жок деп ойлойм да. Анан тилекке каршы бул китеп аз санда чыкты дагы, тил комиссиясы чыгарды дагы. 2000 нускада чыкты дагы, тилекке каршы жөнөкөй карапайым элге жетпей, Жусуп Абдрахмановдун ойлору, идеяларды, мамлекетти көтөрүү боюнча укмуш аябай ойлору, укмуштуу ойлору элге жетпей калды дагы. Ал китепти жалаң эле жанагы, мен коркпой эле айтайынчы, жанагы атка минерлерге таркады да, таркатылып кетти. А жөнөкөй эл эмдигиче менден сурап, ошо китепти сурашат. Китеп жетпей калды дагы, мен өзүмдө бир нуска эле калды. Тилекке каршы алып келе. Сиздин да бир оюңуз бар окшойт. Жөнүндө өткөндө бир Сиз окудуңузбу ошол китепти? Ооба, окудум. Мен орусчасын да окугам, анан кыргызчасын алып окудум да, кандай которду десем, абдан жакшы которгон. Анан өткөндө бир чоң эле кызматкер жигит мага айтты, ушул мен окуп алыптырмын, ушу Абдрахманов укмуш киши болгон турбайбы, кыргызчасын окуп, ким которду дейт. Ушундай деп айтып бердим анан. Жакшы сөз айтат, кут деп. Мага бир аксакал айткан, ушул кыргыз 20-кылымдагы кыргыз бийлигине 3 кут келген деп айткан да. Ошол биринчиси Абдрахманов деп. Жусуп Абдрахманов, экинчиси Разаков, үчүнчүсү Султан Ибраимов. Анан ушул үчөө тең өзүн толук кыргыз элине кызмат кыла албай кетти кайран кишилер деп айткан арманын айтты. Ошол аксакалдын сөзү кулагымда көп жыл мурун айткан. Анан эми Абдрахманов ошол кезде ал орус Тузем мектебинде окуган. Өзү кедейдин эле баласы болгон, бийлердин балдары окуган көбүнчө. Бул кишинин өзү ошол тири карактыгынан илешип окуп калган да. Анан эми мунун эми бир жеткен деңгээлдерин карап, Сталинге кат жазган киши канча. Баягы 32-жылкы ачарчылыкта кыргыздын жанагы резервный фондусуна буудайды өзү алып калып, тияка төкпөй. Анан биз эле эмес, казактарды сактап бизге келген казактарды да сактап калган киши да. Андан эми Майковскийдей болгон интеллигенция акындардын чөйрөсүндө да Москвада жүрүп атпайбы. Ошол Брек деген абдан эми легендарлуу бул айымдар менен жүргөн ошондой кызык тагдырлары бар да. Бул өзү Абдрахманов деген абабыз эми бир кыргызга бир келген инсан экен. Анда демек ошол китепти которгонун аябай биздин кыргыз окурмандарына эгер колдоруна тийсе, анда аябай эле сонун табылга, сонун эле мындайча айтканда кут келген турбайбы. Демек эми астыда дагы үмүт этип туралы, кайрадан кайталанып басылса керек. Аракет кылам деп ойлоп атам. Анда эми буюрса жакшы экен. Мен чын деле сенин чыгармачылыгың менен таанышып отуруп, бир өзүңдүн бир ырың жагып калды мага. Жалгыздык жакшы көргөн жарым болуп, ыр дүйнөм, айым, күнүм баарым болуп, жашаймын көлдөй терең сырлар менен, ырларым кайгы оорума дарбы болуп. Сүйүмдү турмуштагы ырдан таптым, жакшырлар үйүм толгон, мүлкүм бактым, очокту куруп муза ааламына от жактым, алоолонтуп улуу жактым. Жүдөгөн бейбечара жарды жалчы, үшүсөң мен жаккан шолотко барчы, унутуп көр тирликтин көйгөйлөрүн, жылынып аз да болчу жыргап алчы дейт. Демек сиздин ырыңызга жылынчу ырларыңыздан окуп бербейсизби? Ошол мен жанатан бери суктанып отурганым ошо котормо жаатын, акындык, журналисттик, мындайча айтканда эки тизгин бир чылбырды алып жүргөн кыздардын бири экенсиң. Ырларыңды тапкыча мен өзүм да бир сен жөнүндө маалыматтарды окуп берсем да. Азыркы учурда ошо котормолоруңуз Кытай тарыхы 15 сабак дегениңиз кетип чыгыптыр. Чөптөн тургузулган сепил, Улуу жибек жолунун археологиялык изилдөөлөрү, Япон адабияты, мына ушул сыяктууларды мен окудум. Ушулардын баары элге тарады да, туура которулду. Бул азыркы мен учурдагы иштеп жаткан ишиме байланыштуу суроо экен. Азыр кантип иштеп атасыз ошону айтып Учурда мен Чыгыш адабияты жана искусствосу деген басма компанияда иштеп жатам. Ал жерде биз бул эл аралык да, эл аралык международный компания, Кытай адабиятын которобуз да. Эми Кытай адабияты дегенде бизде көркөм адабият азыраак, тилекке каршы көбүнчө саясатчылардын сөздөрү, илимий ойчулдар, философтор, тарыхый китептер, философиялык китептер которулат да. Анан ошондо
мага аябай жаккан, мен редактор болуп иштейм. Редакциялаган которгон китептердин арасынан аябай жакканы Улуу жибек жолунун археологиялык изилдөөлөрү деген китеп болду да. Темасы аябай сонун татаал сонун тема болду. Ошол китепте Кытайлардын Улуу жибек жолун баштоочулар кытайлар болгондо, анан ошол китепте Улуу жибек жолундагы кыргыздардын тарыхы да айтылат да. Биз билбеген укмуш фактылар бар ошол жерде. Окурмандарга көбүрөөк жетсе деп ойлойм ошол китеп. Ошол китеп аябай жакты. Анан анда кийин философиялык бир китепти котордум. Карл Маркстын ойлору да, философиялык ойлору, оруштаган ойлор жана өзгөрүүлөрдүн ортосунда деген философиялык китепти котордум. Анан мен өзүм акындар эми философияга жакында, философиялык тарыхый китептерди жакшы көрөм. Анан дагы бир Кытайдын улуу жазуучусу, азыркы учурдагы эң кыйын мыкты прозаиги бар. Ошонун азыр атын эсиме чыгып атат. Эми Кытайлардын аттары аябай татаал да. Ошонун Аппенди чалыштар деген китебин котордук. Ошол китеп да мага аябай жакты да. Жөнөкөй азыркы замандагы адамдардын аябай бир кызыктуу эмелерин, жүрүм-турумдарын сатира аркылуу берет да, чечмелеп берет да. Азыр биздин жашообузду аябай сатиранын тили менен сонун берген китептер. Анан ошол компанияда иштеп жатам. Бизде китептерди Шанс китеп дүкөнүнөн алсаңыздар болот. Биз которгон, биз редакциялаган китептерди. Анан Шанс китеп дүкөнү азыркы учурда шаардагы эң мыкты китепканалардын бирине, китеп дүкөндөрдүн бирине айланды. Раритеттен кийинкичи. Ал жерден Кытай адабиятын гана эмес, кыргыз адабиятындагы акын жазуучулардын да китептерин алсаңыздар болот да. Анан эми мен өзүм ырыма кезек келди окшойт да. Бир ыр окуп берейин, анан Дүйшөнбай экеге сөз берсек. Мен күз жөнүндө ыр окуп берейин. Азыр жаз болсо дагы күз жөнүндө мен жан дүйнөмдө азыр күз өкүн сүрүп аткандай сезилип атат да. Жаз эми өзү баары күздүн келерин күтөт да. Ооба. Мындай ойлойсуң да, жаз деп ойлойсуң, азыр күзгө чейин көп бар дейсиң, бирок күздөгү сезимдер дагы келе берет экен да жазда. Күз да келди, күз келди, күлүңдөгөн, үмүт шамын жандырып үлүңдөгөн, күз шамалы жүгүрсө көчөлөрдөн, жыйнай албайм ойлорум бирин деген. Эстейсиңби сен мени, эстейсиңби? Өткөндөргө кайрылуу кеч дейсиңби? Мезгилдердин агымын буруп артка, махабаттын дайрасын кечпейсиңби? Топтой албай ойлорум бирин деген, ак сүйүүнү жоктоймун тирилбеген. Азап болдуң сен мага алыстагы, баары жогуң анык так билинбеген. Ойлойсуңбу сен мени, ойлойсуңбу? Комуз кылын миң ирет толгойсуңбу? Дирил деген жан дүйнө кайгысына, колуң шилтеп кош көңүл болбойсуңбу? Күз түнүнө шыбырап күйүтүмдү, шамалына учурам үмүтүмдү. Күт дебедиң билемин, бирок неге? Карай берем жолуңду күнү түнү. Күз түнүнө шыбырап күйүтүмдү, шамалына учурам үмүтүмдү. Сөз кезеги сизде. Жакшы. Ойго салган ырlar. Эми бул поэзия деген өткөндө биздин классик акыныбыз Омарке айтпады, Омар Султанов. Ак толкундар көлдө туулуп, көлдөлүп деген бир сабы бар. Ошол бул жан дүйнөнүн толкундары да мыкты. Мына мен дагы бир экирин белгилеп коем. Муну эле окуп коеюнчу. Мына сагындым дейсиң, сагынган балды арыдай, билемин жаным бир сөзүм сага миң жылдык мүрөк дарыдай. Мезгилда мынча кайрымсыз болду, жеткирбей сени мекенге, мөлтүлдөп карек көз жашка толду, сен менден алыс кетерде. Эңсеген сайын эңшерип ишти, жүдөтөр куза зардабы, жолуккан кездер чын эмес түшпү, аман бол анда ардагым. Сагындым дейсиң, эңсеген балды арыдай, сагындым деген жалгыз ооз сөзүң миң жылдык мүрөк дарыдай дейт. Абдан такшалган. Эми бул жаңы мына биздин бул өзү кыргыз эли, өзү поэзия манас жараткан элдин тукумубуз. Баарыбыз эле ыр жазсак болот отуруп алып эле. Бирок бул баягы чыныгы акындардын деми менен айтып атат да. Ички туюмдарды мына өзүнүн тагдырына аралаштырып, анан толкундардай берип атпайбы? Ушундай абдан көп ырлар мындай жакшы. Эми мен дагы ушул кыскача мындай окуп чыктым поэзияларыңдычы. Анан окуп чыксам чынында эле
сенин ырсаптарыңдан баары эле чыгыштын музыкасы угулуп турган сейт да, чыгыштын. Сен өзүң айтып атпайсыңбы? Кытай адабияты, анан ошол менен бирге мен япон поэзиясын сүйөм дептирсиң. Анан эми булардын япон поэзиясынын да мындай жазылыш рифмалары кыска сынган бир эле мындай сөздөн турган саптар. Ошондой саптарда. Анан азыркы учурда кайсы япон акынынын чыгармачылыгын мына которуп атасың да, эми ырларын дегенде. Мен өзүм аябай жакшы көргөн япон жазуучусу, акын дагы десек болот. Акутагава да, Акутагава Рюнеско. Дүйшөнбайке айткан жана Мандариндер деген чыгарма, проза, ал кичинекей кыска аңгеме да. Ошол Дүйшөнбайке менен таанышканыбызга ошол чыгарма себеп болуп калды. Ошол Мандариндерде жана өзүнүн кичинекей инилерин багыш үчүн башка жака сапарга чыккан кичинекей кыз жөнүндө, секелек кыз жөнүндө баяндалат. Биздин мигранттардын тагдырына аябай окшош да. Ошол чыгармада жазуучу өзү каарман, башкы каарман Акутагава өзү деп ойлойм да. Поездда баратат да, ал бүт дүйнөгө көңүл кош карайт да, баарынан көңүлү калган. Баарын көргөн, баарын башынан өткөргөн, анан аябай жашоодон көңүлү калып поездда баратат. Ага бүт айлана тегеректеги баардыгы жаман көрүнүп атат да. Анан эле ошол кыз кирип поездга олтурат да. Бул чыгарма мага аябай мени ушунчалык толкундатып, менин жашоомду керек болсо башка жака бурган чыгарма болду деп ойлойм да. Мандариндер эң жакшы көргөн чыгармам. Анан кичинекей кыз кирип олтурат, колунда түйүнчөк, жөнөкөй кийинген, беттери турулган, шамалга толук кыз да. Биздин толук кыздарга окшогон кыз келип олтурат, анан баягы жазуучу аны аябай жаман көрүп атат, башкы каарман. Ал 1 класста отурсам, 3 класста отура турган, мындай бияка адашып кирип алыптыр деп ойлоп атат да. Жөнөкөй адамдар башка жака олтурбайбы, карапайым адамдар деп. Анан бирок жолдо баратып ошол кыз поезддин терезесин ачып, колундагы түйүнчөктү сыртка ыргытат. Анан сыртта эжесин узатып аткан кичинекей 3 наристе, эркек балдар, бирден бири кичинекей наристелер тестер балдар түйүнчөктү тосуп алышат. Түйүнчөктөн Мандариндер ыргыйт да. Анан ошондо башкы каарман аябай түшүнүп, бул кыз инилерин багыш үчүн башка жака иштеген, иш издеп бараткан кыз турбай деп, мен эмнеге жүрөгүм оорулду. Биз деген мигранттар куд ушундай абалдабыз да азыр. 15-16 толгон кыздарыбызды коркпой эле башка жака жиберип атпайбызбы? Бар, иште акча таап, үй бүлөңү бак деп. Инилериңди үйүндө бир туугандарыңды бак деп жөнөтүп атпайбызбы? Ошондон жүрөгүм ооруп, биздин жашоого окшоштукту сездим дагы, ошону которгом. Анан Акутагаваны жакшы көрөм. Азыркы учурда которуп атканым, дагы бир жакшы көргөн, аябай жакшы көргөн классик жазуучум, Латын Америкалык жазуучу. Бул дүйнөдөн өтүп кетти. Дүйнөдөгү эң мыкты 100 жазуучунун ичине кирген Габриэль Гарсия Маркес. Ушунун эң акыркы повестин которуп атам. Бул повестти которгонума да көп жылдар болуп калды. Анан Маркеске өзүнүн деңгээлине жараша мамиле кылайын деп аябай ыйлеп бышырып которуп атам. Акыркы повестин которуп жатам учурда. Бизде көбүнчө эми чын деле сизди көрүп аткан көрөрмандарыбыз бул кыз чын деле сурайбыз го, кызды каяктан экен, акын кыз депчи. Акын кыз каяктан экен? Айлык айда. Мисалы мен ошол сиздин айлыгыңызды көрө алган жокмун, себеби жана поэзия саптарынан окуганда кээ бир учурларда ошо саптарда ошо жердин, тилдин, диалекти да мындай эметилет да, ошол аркылуу байкасаң болот да. А мен ушу сенин ыр саптарыңдан кадимки эле такшалып калган, биз окуп билим алган советтик доордогу поэзияны көрдүм да. Анан ошондуктан мен сизди биле албадым. Сиз кайсы жерденсиз? Кандай билим алдыңыз эле? Ушул суроону анча жактыра бербейм, кечирип коесуз, бирок азыр учурда трайбализм аябай күчөп кетпеди? Жерлешчилик, кайдасың деген суроолор негедир менин жүрөгүмдү оорута берет да. Бирок сиз туура айтасыз, менин ырларымда андай диалектилик өзгөчөлүктөр деле жок. Чыныгы мен ошол жакка буруп атам да. Адай тилди бузгум келбейт. Анан бирок ушул көбү сурайт, кайдан болосуң, билбей атабыз деп. Анан трайбализмди аябай жаман көрөм, колдобойм. Кичинекей кыргыз бөлүнбөй жашасак деген ойдомун. Анан эми бирок менин туулган жерим, мен аябай сыймыктанып, дайыма эле айтып жүрүшкө аракет кылам. Байыркы Өзгөн районунан болом. Байыркы Өзгөн шаарына жакын жердеги Мырзарык деген айылда туулгам.
Анан мен адабият дүйнөсүнө аралашып калуума себепчи болгон дагы өзүмдүн апам кыргыз тили жана адабиятынан 30 жыл сабак берди бир мектепте. Апам аты Батма. Анан мектепте орус тили жана адабиятынан сабак берген. Горбулева Надежда Павловна деген эжей мен ушу адабият дүйнөсүнө кирип калуума себепчи болгон адамдар. Аларды Сен экөөсүн тагдырыбыз окшош экен. Себеби менин апам дагы орус тили адабият мугалими болгон. Ал эми атам акын да. Анан мен бул суроого жетеленип келатканым бул болуп атат да. Мисалы сиз азыр чыгыш адабияты жана искусствосы деген атайын басма компанияда иштеп атыптырсыз. Анан мындай деп бир теманы окудум. Лейлектен чыккан акындар феноменин алып чыгуу максаты. Алып чыгуу керек деген бир жазган сөзүңүздү окудум да, ушул маалыматты. Анан ошондуктан мен сизди лейлектик акындарга басым жасап аткандан кийин алардын акындардын феноменин алып чыгам деп атасыз да. А демек мен ошо жердешчилик кылып, ошо лейлектик акындарга басым жасап атат. Ошондой максатыбыз болсо керек. Ушул жөнүндө бир аз сүйлөп койсом болобу? Лейлектик акындарга кызыгып калган себебим Курбаналы Сабыров деген акынды аябай жакшы көрчүмүн. Лауреат болдуңуз. Атакул Жакуповду жакшы көрчүмүн. Анан жакында ошол Курбаналы Сабыров Лейлекте жыл сайын өтөт да. Айгүл гүлү ачылган убакта 16-17 апрелде жыл сайын Лейлекте мен таң калам да, биздин республиканын борборунда Бишкек шаарында өтпөгөн поэзия майрамы алыскы Лейлек районунда Исфана шаарында жыл сайын өткөрүлөт. Мен ошого аябай таң калам. Анан жакында барып калган себебим мен жыл сайын эле чакырышат, бара албайм. Анан быйыл лауреат болгонума, Курбаналы Сабыров атындагы сыйлыктын лауреаты болгонума байланыштуу барууга туура келди. Жумушумду таштап барууга туура келди. Анан бирок мен ошо барганыма аябай сүйүнүп жатам. Себеби поэзияны борборго караганда чет жерлерде, алыскы райондордо аябай баалашат экен. Лейлектиктер 2 күн поэзия майрамы болду. Эл ушунчалык көп келди, кызыккандар көп экен. 4-класста окуучулар чыгып окушты аябай. Анан мен ырдын мекени бул карапайым эл айылдыктар экен деген ойго келдим. Анан лейлектик акындар жөнүндө жазам деген себебим Лейлекте Атакул Жакупов, Курбаналы Сабуров деген, Абдулат Дооров деген агайлар бар. Абдулат Дооров уюштурат жыл сайын ушул майрамды. Өзүнүн каражатына акимияттан эч кандай жардам күтпөй өзү өткөрүп экен да жыл сайынчы. Бул 19 жылдан бери өткөрүп келатат экен. Андан да көп убакыттан бери өткөрүп келатат экен, 20 жылга жакын убакыттан бери. Анан мен ойлоп калдым, поэзия бул элдин ичинде жашаган нерсе экен да, бир асылдык экен. Жакшы. Сиздин да кошумчаңыз бар окшойт, Лейлек деген эми өзү эле поэзияда лейлек деп атпайбы. Лейлек поэзияда ал мыкты. Айгүлтоо, анан мына жакшы сөз экен. Мына ай элетте депчи. Элетте чынында элетти деле аралап, баягыдай эми жаш кездегидей аралабасак да аралайсың. Бирок ошол жакта биздин кыргыздын деми, рухуй деми сезилип турат дайыма. Баары жазгандарыңды эле мына шаарда айтпайт, мына ошол жактан чалып атат. Мына тынчсыздангандар да ошол жактан да. Бул газетке мен көбүрөөк материал жазам, анан сын жазсам эле ошол жактан келчү болду. Азыр көчө чаткалдан бир жигит жанымды койбой кайра чалып, биякта кийик калбай калды байке, ушуну жаз. Айланайын, аны бийликке айтсаң болот эле, мага эле айта бересиңби дейсиң да. Мынабу чынында элетте да биздин жүрөгүбүз да, баягы Роберт Бёрнс деген акын айткандай, тиги ошол жүрөгүм мен тоолордо дегендей да, тоолордо элетте баарыбыздын ошол таянычыбыз дагы, рухуй байлыгыбыз да элетте жатат, туура. Жакшы, чынында эле биздин мен ушу сиздин чыгармачылыгыңызга назгүл эми кызыгып калганым ушул болуп атат да, акындык дүйнө сизде аябай бай экен. Анан ошону менен бирге эле тил. Мында кыргыз тилиндеги мындай кара сөздү деле мына айтканда, кара сөздү жазганда эле сиз ырдап тургандай жазат экенсиз да. Мына ошон үчүн өзүңүздүн окурмандарыңыз болсо керек. Ооба, мен туруктуу окурмандарым бар. 2018 жылы ошол мен өзүм компаниям Чыгыш адабияты жана искусствосы компаниясы демилгелеп ыргечемди өткөрдү. Ошондо атайын оштон кыштын күнү болчу, февралда, бульвар февраль деп ыргечем өткөргөн да. Анан ошондо атайын оштон кыштын күнү төө ашууну ашып, оштон туруктуу бир окурманым бар, Азиз деген, тарых сабагынан мугалим да. Ошол келди, анан жана мен сүрөтүмдү портрет кылып тартырып,
Анан ошол Азиз аке сыяктуу азыр Азиз аке мени угуп отурат болуш керек. Ал менин жаңылыктарым аябай кууп жүрүп окуйторлорум, китептерим Азиз акеге салам айтам. Анан ошол Азиз аке сыяктуу менин окурмандарым көп. Көлдүн Ак өлөң деген айылынан Саякбай Каралаевдин мекени экен, кичи мекен. Ошол айылдан чыккан Желдең аба деген бар. Желдең абага салам айтат элем. Поэзияны ушунчалык баалап бартап, анан менин ушул Чалкан кыялдар деген китебимди алып келди да мага. Мага кокусунан колума Чалкан кыялдар 2015-жылы чыкты. Ушул китебим колума тийип калды. Анан деп ушул китептеги ар бир ырдын астына мага каалоосун жазып, аябай ушундай сонун окурмандарым бар. Мен ошолор менин таянычым, ошолор менин тирегим, ошолор үчүн жазам деп ойлоймун да. Негизи бул акындын дүйнөсү өзүнчө бир ачылган бир табышмактуу дүйнө да. Сиз жазыптырсыз жана Пастернак кыргыз тилинде мүмкүн эместиктердин мүмкүндүгү дейт. Мен ошонуңуздан да кичине Иван Сергеевич Тургеневдин сөзүнө кайрыпсыз да, цитата келтириптирсиз. Поэзия бир гана ырда эмес дейт. Ал баардык жерде, айланабыздын баарын курчап турат. Мына бул дарактарды караңыз, дарактарга караңыз. Мына бул асманга көз жибериңиз. Туш тараптын баарынан жашоо деми жыттанат. Кайсы жерде сулуулук менен жашоо болсо, поэзия да ошол жерде деген ушунчалык сонун сөзүн тапкан экенсиз да. Анан чынында эле ошол сиздин котормолоруңуздан да поэзиянын өзүңүздүн мындайча айтканда котормолорунан деле сиздин өзүңүздүн стили сезилип турат, Назгүлдүн стили. Тургеневдин сөзү экен, азыр. Тургенев стихи проза деп жазган, ошол кийирген киши да өзү. Прозада кара сөздө ыр дегенди жазган да. Мыкты. Аны көп окуп, мен да таазирленип жазып жүрдүк. Эми мына ыр дегенди өзү ошондой экен, ыр өзү. Ыр кылып жазыш эми ал баягы Гарсия Маркес айткандай, ал киши бир жазганын окугам. Гарсия Маркес эми Нобель сыйлыгынын ээси, дүйнөнү дүңгүрөткөн киши айтып атат. Эми ыр жазсаң, анан аны бирөө ырдап турса, эми андан өткөн бакыт барбы дейт да. Ошол сыяктуу ыр жазгандар бактылуу, бирок ырды туя билүү, аны кара сөзгө салгандагы мыкты чеберлер болгон да, кара сөзгө салган. Мисалы үчүн эми Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күнү башынан аягына чейин поэзия деп ойлойм да, айтам да мен, поэзия, ыр да. Ыр катары окуйсуң да. Мен кайра окуй берем, каалаган жерим ыр, кара сөздөгү ыр да. Анан эми акындардан да бактылуу да, ушундай да бир ырын айтып коеюнчу мен. Азыр бизге убакыт бүтүп бараттыр. Ошондуктан дагы астыда жолугушуулар болот болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда Назгүл Осмонова болду, акын, котормочу, журналист. Келечекте биз котормо өнөрү да бизде кичине аксап турган кезде ошо котормо өнөрүн, котормо тармагын көтөрүп кете турчу кыргыздын кыйын кыздарынын бири деп ишенели. Анан ошону менен бирге эле жазуучу, журналист Дүйшөн Керимов болду. Сиздерге биздин студияга келип, биздин көрөрмандар менен пикир алышканыңыздар үчүн ыраазычылыкты билдиребиз. Ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан көгүлтүр экрандан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Кыргызда кылым карыткан кеп бар. Аккан арыктан суу агат. Атактуу Бөкөнбай Боркеевдин иши уланып, аркасында уул кыздары калып, улутуна өз кызматын өтөп келишет. Алардын бири Бакирдин Боркеев, өлкөнүн өзөктүү каналынын белдүү режиссеру. Так, операторлар даясыңарбы? Биринчи камерада ким? Давайте, так, 5-ші камера крупный аласың бы? Баштадык. Бакирдин Боркеев жер жаңырып, жан жаныбар жанданган.
гүл жайнаган жыпар жуттуу апрель айында мындан туура 50 жыл мурун Манас баатырдын мекени Таласта кең пейил 40 казак айылында туулган. Бакир 5-ке чыкканча чоң ата чоң энесинин эркетайы болуп, айылдын чаң көчөлөрүндө безилдеп чуркап чоңоет. Чаңкаганда сууга түшүп, зериккенде токой кыдырып, табият менен айкалышкан мезгил баланын эң бактылуу мезгили болду. Алыстан келген адамдар кеткисиңе келбейт ай Таласта